Чүй облусунун Шалты айылында 3 күнгө созулган майрам орун алды. Тагыраагы айылдын тарыхында биринчи жолу мамлекеттик деңгээлдеги иш-чара болуп өттү. Бул спорттук мелдеш кармаш урушу боюнча болуп, 7 дубандын башын бириктирди. Мелдеш улуу ата мекендик согуштун ардагери Сөлпүбаев Батырбектин жаркын элесин арналып өтүп, мелдешти өткөрүүгө анын балдары дагы чоң салымын кошту. Мындан тышкары мелдешти уюштурууга Шалты айылынын спорттук залынын машыктыруучусу жана мектеп жамааты эбегейсиз аракетин жумшаган. Аларга өзүнүн колунан келген жардамын Чүй облусунун губернатору жана облустук спорт комитети аяган жок. Мелдештин ачылышы жана финалдык бөлүктөр атайын концерттик программа менен башталып, ага Добр, Назира Жетигенова сыяктуу кыргыз шоу дүйнөсүнүн өкүлдөрү да келген. Алар мелдешке келген көрүүчүлөргө мыкты маанай тартуулап, иш-чараны көркүнө чыгарышты. Бул ачылыштан соң көпчүлүк күткөн финалдык беттештер да старт алды. Мелдешке Кыргызстан боюнча 14 командадан 204 спортчу келген болсо, алгачкы 2 күндөгү беттештен соң жыйынтыкталчу күнү финалчылардын гана беттештери өттү. Мелдеште 31 категорияда медалдар ойнотулуп, жеңишке жеткен спортчулар медаль, диплом жана кымбат белектерге ээ болушту. Спорттук жолун жаңы гана баштап жаткан жаш спортчулар бул жеңиштерин абдан толкундануу менен кабыл алып, жеңишин ата-энелерине жана машыктыруучуларына арнап жатты. Нарын шаарынын Атбаш району Акмуз айылынан. Канча килограммда беттештиң? 26. Атандашың кандай, күчтүү экенби? Күчтүү эле. Кантип калдың сен? Эмнен күчтүү болуп кеттиң? Карды болуп. Эмне, кубанып турасыңбы ошо? Жеңишиңди кимге арнайсың? Агайыма жана ата-энеме. Мына ушуга окшогон мелдеш жаштарды терс сапаттардан кайтарып, чын ден соолук жана сергек жашоого үндөйт. Андыктан Шалты айылынын спорттук залынын машыктыруучусу бул мелдештин эң негизги максаты чемпиондорду чыгаруу эмес, алгач адамдарды, андан соң спорт чеберлерин күтүү биздин максат деген оюн билдирди. Бул биздин мелдешибиздин багыт эмеси, негизи оюбуз мындайда айлыбызда жанагы тамеки, арак, жаман дарттан алыс болсун деп балдар. Бул залдагы келечегибиз, оюбуз мындай, самый главный негизи мындай деп коет эмес беле. Чемпион болуу эмес. Бул эң негизгиси адам болуу да, а чемпион болуу эми эптеп жазайбыз да өзүбүз. Бул биздин залдан көптөгөн чемпиондор чыкты. Айта кеткеним ошол менин максатым көптөгөн балдарды даярдоо. We're picking up where we left, off and on again. We never quite could forget, 'cause what we got so intense. We're bringing this back to life.
Дал ушул сыяктуу мелдештер акыркы учурларда айыл жерлеринде дагы уюштурулуп жатканы көпчүлүктү кубандырат. Бул жакшы жөрөлгөгө жергиликтүү активисттерден тышкары мамлекет тарабынан да чоң колдоолор көрүлө баштады. Андыктан бул мелдешти уюштурууда деле өкмөт четтен карап турбай өз салымын кошту дейт Чүй облусунун спорт комитетинин жетекчиси. Мамлекет деңгээлинен жакшы эле көңүл бурулуп атат. Бул айыл жаштарын спортко тартуу жана көңүл бурууда жакшы эле, аябай эле жакшы. Мисалы ушул турнирдин өткөрүп атканга эле мамлекеттик тараптан эле бери жагы эле бир 20 миңден ашык сом которулган. Бияка эле жанагы ошондой эле кубоктор, ошол эле медалдары бүт эле мамлекеттин тарабынан каржыланат. Мындай мелдештер өлкөнүн келечегине чоң пайда алып келери талашсыз көрүнүш. Андыктан мелдешти бул менен эле токтотуп койбостон, эл аралык деңгээлге чейин чыгарабыз деген оюн мелдештин уюштуруу тобунун мүчөсү Кубаныч Кулмолдоев билдирди. Бул Кудай буйрса бул биринчибиз, эмкисин будан да жакшы бул эл аралык кылып өткөзүп, эмкисинде Казакстан, Россиядан да чакырууга аракет кылабыз, жыл сайын өтүүчү турнир кылган жатабыз. Берүүнү эфирге даярдап чыккан Эркин Жыргалов, Атайын КТРК спорт каналы үчүн.